Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Мен Турсунбаева Анар Асыналиевна, Чүй районундагы Марков атындагы орто мектебинин англис тили мугалими. Мен сиздерге айым китебинин баалуулуктары жөнүндө айтып бермекчимин. Айым китеби өнүккөн коомду ким түзөт, ким жооптуу, мен ага кандай салым кошо алам деген суроого жооп издеген адам сөзсүз окушу керек деп эсептейм. Агайдын айым китебиндеги ажупок системасы, жети алгоритм методу менен баланы сүйлөтүүгө, оюн так айтууга, анализ чыгарып, оюн жыйынтыктоого мугалим үчүн табылгыс ыкмалардын жыйындысы. Биз ушул китептер аркылуу балдарыбыздын келечегине жол ачып беребиз деген терең ишеничтемин. Бизди түшөлткөн, кантип бүгүнкү муунду татыктуу окутам, кантип окуучу сүйгөн мугалим болом деген суроонун жообу айым китебинде деп айтаар элем. Айым китебинде суроо берүү маданияты. Суроо берүү маданияты эмне үчүн керек? Ал кимге керек? Суроо берүүнүн маданияты демек бул мугалимге да тиешелүү деп эсептейм. Анткени бизди ойлой алган деңгээлибиз аныкталат. Мисалы чет мамлекетке өнүккөн өлкөлөргө ишке кирерде резюмеңди алып барсаң, суроо берип сени сынайт дагы, кайра сенден суроо күтөт. Башкача айтканда, сурооңо карап, сенин психологияңды изилдешет экен. Суроо берүүгө эң негизгилер сөздөрдүн жайгашкан орду, интонациясы. Демек биз баладагы интонация, өзүбүздөгү интонациянын дагы маанилүү ролдо экендигин түшүнүшүбүз керек. Эми суроону кимге, качан, эмнеге беребиз деген суроо туулушу мүмкүн. Суроону ириде өзүбүзгө берели, ишибизге берели, окуучу мугалимге берсин, окуган китебибизге берели, устаттарга берели дегендей. Бизде бир стереотип бар, доскадагы окуучуга гана суроо берсе болот деген. Анан дагы баса көрсөтчү нерсе берилген суроонун жообун алганды билүүбүз керек. Суроо берүү менен керектүү жооп алуу менен окуучуларды турмушка даярдашыбыз керек экен. Анткени мектептен окуган нерселеримди жашоодо колдонгон жокмун деген балдардын айткандарын кээде угуп калабыз. Айым китеби билим алуунун жолун үйрөтүүчү китеп. Окуп түшүнүү, ага ой жүгүртүп, корутунду чыгарып, суроо берүүгө көнүктүрөт. Ошондой эле балдардын фокус вниманиесин, концентрациясын сабакка бурдуруу менен сабактын максатына жетебиз. Бул китептеги дагы бир маанилүү тема кайталоонун мааниси. Көчөткө суу куюп, түбүн жумшартпасак, көчөт өспөгөндөй эле окуучу үчүн кайталоонун мааниси чоң. Башкача айтканда, билимдерибизди узак мөөнөттүү эс тутумга сакташыбыз керек. Тескерисинче, балдарыбыз эч нерсе берген эмес, кайталап эле келгиле деп кайталоо сабагынын учурунда маани бербей келишет. Айымдеги дагы бир кызыктуу тема убакытты туура пайдалануу. Бардык ийгиликке жеткен адамдардын сыры мына ушунда. Иштин артынан иш бүтүрүп, убакытты үнөмдөйлү. Демек өзүбүзгө өзүбүз буйрук берип, талап коюп, үйрөнүү менен бардык ишти өз учурунда аткарууга аракет кылышыбыз керек экен. Адам өзүн өзү кантип тарбиялайт? Өзүн өзү тарбиялоо деген эмне? Кантип өзүбүздү ар тараптуу өнүктүрөбүз? Мына ушул суроонун жооптору бүт айым китебинде. Максат коюу темасы дагы окуучулар менен өзүмдүн эң кызыктуу темаларымдын бири. Биз максат коюуда ал такпы, анын мөөнөтү кандай билишибиз керек экен. Ошол максатыбыз кыска ролик сымал дайыма көз алдыбызда болушу керек. Аны дайыма көз алдыбызга келтиришибиз керек. Адамда 60 000ден ашуун максаттар болот экен. Мына ошолордун каймагы болуп, сенин максатың туруш керек. Керек болсо дептерге, альбомго чийип же тартып ал. Уолт Дисней айткан экен, сен эмнени элестете алсаң, жете да аласың деп. Максатка жетүүдө дагы бир зарыл нерсе, сен эрктүү, активдүү,
энергиялуу болушуң керек. Ал эми энергиялуу болом десең, күнүгө спорт менен машык. Жарым сааттан өзүн өзү өнүктүрүүчү, сага дем, шык берүүчү китептерди оку. Ошондой эле сенин койгон максатың кайсыл жактары менен баалуу, же болбосо бул максатты коюуда сага эмнелер себеп болду? Мына ушуларды биз же балдар жазса, ушунун өзү так максат болуп, ошондо гана максаттарыбыз орундалат экен. Агайдын ыкмаларын колдонуу менен бюджетте чет жакта окуп жатышына айем жардам берди деп такалбай айткандарын угуп келебиз. Бул китептин дагы бир өзгөчөлүгү эң жөнөкөй тил менен жазылгандыгында. Оюмду жыйынтыктасам, ким гана болбосун өз алдынча иштегенди, билим алганды үйрөнгөндө гана көздөгөн максатына жете алат. Демек, айем төмөндөгүдөй чечилсе да туура болот окшойт. А ант, эрк, майнап. Өзүңө ант берип, убада берип, максат коесуң. Максатка жетем деп эрктүү болосуң. Эч нерсеге карабай, анан барып майнап жаралат. Биз окуткан жаштардын билими күчтүү болуп, жаңы ойлоп табууларды жараткан, өлкө желегин желбиреткен, гүлдөгөн кыргызстаныбызды дүйнөгө таанытууда мыкты курал болуп берет деп айем китебин айта алам. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.